Саламатсыздарбы, Оодо Лондон BBC Элер Алчына спорт жаңалыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Доордун аякташы. Жапониянын императору Акихито соңку 2 кылымдагы тактыдан баш тарткан биринчи монарх. Ислам мамлекетте аттуу топ 5 жылдан бери биринчи жолу лидерин көрсөткөн видео чыгарды. АКШ бул топту жок кылабыз деп сөз берди. Кыргызстанда жетим балдардын келечегин талкуулаган форум өттү. Аларга кесиби боюнча ишке орношууга мамлекет кепилдик береби? Венесуэланын оппозициячы лидери Хуан Гуайдо президент Мадурону бийликтен кетирүүнүн соңку этабы башталды деп жарыялады. Бул жолу Каракастагы аба базасында жаздырылган видеодо жөкелер менен турган Хуан Гуайдо аскер күчтөрүнө колдоо сурап кайрылды. Анда бир нече жыл бою үй камагында жаткан оппозициячыл саясатчы Леопольдо Лопезди дагы көрүүгө болот. Бирок Венесуэланын коргоо министри өлкөнүн армиясы президент Мадурону колдоп жатат деп айтты. Бүгүн жалгыз Каракаста эле эмес, Венесуэланын булуң бурчунда куралдуу күчтөрдүн маанилүү бөлүгү Венесуэланын конституциясын коргоого отурду. Көчөгө чыгып колдооңузду көрсөтчү учур келди. Бүгүн Жапонияда тарыхый окуя орун алып, соңку 200 жылда биринчи жолу император тактысынан баш тартты. Анын кетишине жол ачуу үчүн баш мыйзамды өзгөртүүгө туура келген. 85 жаштагы император Акихито ордун уулуна бошотуп, император Нарухитонун доору башталды. Япон императорлары өмүрүнүн аягына чейин тактыда отурушат. Бирок бул киши монарх болуу тууралуу оюнан кайтты. Император Акихито империалдык ак сарайга келип, ата-бабаларынан тактыдан баш тартууга уруксаат сурап келди. Негизи император көп жылдар бою Жапон элинен жана өкмөттөн тактыдан баш тартуусуна уруксаат берүүнү суранып келген. Хризантема тактысында 30 жыл отуруп, ден соолугу начарлагандыктан коштошуу убактысы келди окшойт. Жаңы доордо тынчтык жана өнүгүү келет деп үмүттөнөбүз. Жапонияда жана бүткүл дүйнөдө тынчтык жана өнүгүү болсун. Тактыдан кетүү аземи империялык сарайда жабык эшик артында өттү жана ал болгону 10 мүнөткө созулду. Ошол учурда императорго урмат-сый көрсөтүү үчүн жамгырга карабай сыртта эл чогулуп турду. Анын доорунда Жапонияда көп окуялар орун алды. Император Акихито менен Мичико элге ар дайым дем берип келишти. Акихито жаңыдан тактыга отурганда көптөр Япония жаңы супер державага айланат деп ойлогон. Бир жыл өтпөй өлкөнүн экономикасы кыйрады. 1995 жылы Кобе шаарында зилзала болду. 2011 жылы өлкөнүн түндүгүндө катуу цунами жана жер титирөө орун алып, андан 16 000 киши каза болду. Император Акихито жана анын жубайы жабыркагандар менен жолугуп, аларга көңүл бурду. Япон монархиясы дагы бир ирет Кудайдын урпактарындай сезилди. Императордун чөгөлөп турганын көрүп, эл аны ого бетер жакшы көрдү. Ал карапайым кызга үйлөнгөн биринчи император болду. Канайым Мишико ар дайым анын жанында жүрдү. Королдук жубайлар Жапониянын согуштан кийинки аксаган аброюн оңдоо үчүн көп эл аралык сапарга чыгышты. Алардын уулу Канзада Нарухито бүгүн түнү саат 12-де император болот. Аны менен жаңы доор башталып, атасынын мурасын жакшы улантып кетет деп Жапон калкы үмүттөнүүдө. Ислам мамлекети тобу соңку 5 жылда биринчи жолу лидери Абу Бакр ал-Багдадини көрсөткөн видеону чыгарды. Ал топтун согушкерлери 8 мамлекетте, анын ичинде Шри-Ланкада ондогон чабуулдарды уюштургандыгын айтып, алдыда узак күрөш улантылат деди. АКШ бул топту жок кылабыз деп айтты. АКШ бул видео чыныгыбы же жок бекендигин аныктоого аракет кылып жатканын айтат. Бирок эгер ал далилденсе, анда өздөрүн ислам мамлекети атаган топтун лидери Абу Бакр ал-Багдадинин 5 жыл мурун халифат жарыялагандан берки бул биринчи видеосу болот. Пропагандалык видеодогу адам жакында Шри-Ланкада болгон жардыруунун артында ийим турарын жана топтун Иракта, Сирияда алдырган аймагы үчүн өч алууга ант бергенин айткан. Абу Бакр ал-Багдади акыркы жолу ийим тобу 8000 чарчы чакырым аянтты же Ирак жана Сириянын 3/1 каратып алган учурда видеодо көрүнгөн.
2016 жылдан баштап алар чегине башташкан. 2 жыл мурда халифат түзүү жарыяланган Мосул шаарынан айрылышкан. Марттын аягында аталган топ Ирактагы өздөрүнүн соңку Багус шаарын жоготту. АКШ МАМ департаментинин өкүлү Ислам мамлекети тобунун Иракта жана Сирияда аймагын жоготушу стратегиясын кыйратып, аларга психологиялык сокку болгонун билдирди. Бирок анын айтымында согуш аяктай элек жана АКШ баштаган коалиция ИИМ согушкерлерин толук жеңмейинче аларга карата кысым көрсөтө берет. BBC Кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Программаны улантабыз. Шри-Ланканын католик чиркөөсүнүн башчысы дем алыш күндөн тартып, жалпы сыйынуу кызматтары кайрадан өткөрүлө баштайт деп билдирди. Кардинал Малкольм Ранжит чиркөөдө коопсуздук чаралары күчөтүлөт деп айтты. АКШнын Шри-Ланкадагы элчиси 2150 кишинин өмүрү кыйылган чабуулдарды уюштурган айрым согушкерлер дале эркиндикте жүрөт деп болжоодо. Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана орусиялык аскерлер Идлиб менен Хамада абадан катуу сокку урганы кабарланууда. Аймактан жүздөгөн кишилер качып, курмандыктар бар экендиги кабарланды. Аймак буфердик зона деп жарыяланса дагы, январь айында согушчан топ аны ээлеп алгандан бери бомбалууга дуушар болууда. АКШнын финансы министри Кытайга келип, Вашингтон менен Бейжин ортосундагы соода согушу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатат. Стивен Мнюхин жолугушуу натыйжалуу болот деген үмүтүн билдирди. Эл аралык валюта фондунун жетекчиси Кристин Лагард дагы Кытай менен Америка соода көйгөйлөрүн чечип алат деген ишенимин айтты. Бүгүн Кыргызстанда уран кендерин чалгындоону, казууну бүт өлкө боюнча токтотууну талап кылган митингдер уланып, Тоң районунун жашоочулары чыгышты. Мамлекеттик тизмеде уран кендерин казууга 20 лицензия берилгени белгилүү болду. Анын ичинен 12си учурда иштеп жаткан лицензиялар. Юразия компаниясы чалгындоо лицензиясынан ажыраса дагы, анын мыйзамсыз ишине жол берген адамдар жоопко тартылсын деп талап кылынууда. Деги бул компаниянын иши көзөмөлгө алынды беле деген суроо менен мурдаракта Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Карыбек Ибраевке кайрылганбыз. Биз айтып коюшубуз керек, что биздин жер казынасы мыйзам боюнча азыркы убакта сиз айткандай 17-20 лицензия берилген уранга. Анын ичинде 8 лицензия жана уран түз урандарга берилген. Андан башка 9 лицензия уран анан башка элементтерге берилген. Бул болсо мыйзам чегинде убагында берилген лицензиялар болчу да. Азыркы болсо Кызыл Омпол боюнча көп наразычылык болуп атат. Эми бул боюнча бүгүнкү күндө лицензия токтотулду. Уран кендерине 20 лицензия берилип, анын ичинен 12си иштеп жаткан экен. Жер казынасы боюнча мамлекеттик комитет уран кендерин чалгындоо менен аларды иштетүүнү көздөп жатты беле? Мыйзам боюнча ар бир компаниялар жыл сайын отчетторун биздин комитетке тапшырып турушат. Ошол ичинде кайсы жумуштарды аткарылды, кандай жумуштарды аткарылды, кандай пробаларды алынды, ошол боюнча маалыматтарды Госкомитетке өткөрүшөт. Андан башка Госэкотехинспекциянын эмелери да көзөмөлдөйт. Анын жумуштарын экология жагынан болсо айлана чөйрөнө агенттиктин эмесини көзөмөлүндө. Негизи мына 20 лицензия берилип, анын 12си иштелип жаткан экен. Жалпысынан Кыргызстанда иштетилген уран кайсы мамлекетке керек болмок? Эми айтып коюш керек, биздин Кыргызстанда Кара Балта уран иштетүү заводу бар. Азыркы маалда ошол Кызыл Омполдогу уранды ошол Кара Балтага иштеткенге аракеттери жасалып аткан иштер болуп аткан да, ошол уранды Кара Балта комбинатына иштеткенге. Андан ары каяка бармак? Эми андан ары каяка барган компаниянын эмелери, биз мындай анысын эметкенге жокпуз да. Президент Коопсуздук кеңешинде Тоо кен тармагында шылуун инвесторлор жана ак ниет инвесторлор бар экенин айтты. Аларды кантип ажыратып тааныса болот? Эми азыр болсо биз мыйзам чегинде жаңы лицензияларды аукцион түрүндө берүүгө көбүнчө ошол боюнча эметип атабыз.
жол менен аукцион конкурс боюнча ошондо акчасы бар лицензияттар, акчасы бар инвесторлор келүү тартуу максатында ошол көбүнчө аукцион конкурска басуу максаты болот да. Бул элдин каршылыгы катуу болуп жаткандыктан мамлекет уран кендерин иштетүү боюнча саясатын кайра карап чыгышы керекпи? Эми элдин талабы ошондой болсо, анда мыйзам биздин жогорку кеңештин мыйзамы чыкса, албетте биз ошол мыйзамды аткарууга укуктуу болобуз. Программаны улантабыз. Жетим балдарды кесиби боюнча ишке орношуусуна мамлекет кепилдик береби? Бул маселе Бишкекте өткөн форумда талкууланды. Жетим балдар мамлекеттен акысыз окуп бүткөнү менен иш таба албай үй жок кыйналышат. Бишкекте өткөн форумдун негизги темасы ата энеси жок мамлекет баккан балдарга иш таап берүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө болду. Кыргызстанда социалдык маселелер абдан көп чечүүчү, ошолордун эң орчундуусу мен ойлойм ушул бүтүрүүчү жетим балдардын абалы. Аларды статистикага алып, аларга көзөмөл көрсөтүп, укук коргоо, социалдык жактан камсыз кылуу боюнча эч бир мындай дайындалган мамлекеттик орган жок, эч кандай укуктарын коргоон эч бир кызматкер жок да. Форумга келген ишкерлердин көбү жетим өскөн балдарды жумушка алууга даяр экендиктерин билдиришти. Жетим балдар өз кезегинде окууну аяктаган соң жумуш табуу менен турак жай маселеси эң негизги көйгөй экендигин айтып жатышат. Азыр 97-нчи кесиптик лицейдин 3-курсундамын. Биздин проблема окуунун бүткөндөн кийинки жумушка орношуу жана үй проблемасы. Ошону чечип берүүнү сурангам. Ишеничим чоң, эми аткарылат деген ишеничтемин. Жетим балдар кесиптик окуу жайларына конкурстан тышкары кабыл алынат. Окуу учурунда жатакана, стипендия менен камсыз болот. Окуу бүткөн соң алар жатаканадан батирге көчүшөт. Бирок ага төлөгөнгө каражаты жок, иш таба албай кыйналышат. Жетимдерди турак жай менен камсыздоо, жер тилкесин берүү, аларды кесиби менен ишке орноштуруу сыяктуу маселелерди чечүү мамлекет тарабынан каралган эмес. Турак жай менен камсыздоо бул дээрлик жок эсе. Бул балдар окуу жайын бүткөндөн кийин эле ар ким өзү менен өзү болуп эле ушундай каралбай калып аткан учурлар көп да. Форумда көп жакшы нерселер айтылды. Ушуларга ипотека боюнча ишкерлер менен сүйлөшүп үй берели же жатакана берели, жумушка орноштуруп берели деп көп ишканалар ушу колдоп жумушка алууну чечишти. Кыргызстанда окуусун аяктаган жетимдердин көпчүлүгү эрте жашында эле окуу менен бирге иштөөгө мажбур болушат. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Премьер-лигадагы Тоттенхэм Чемпиондор лигасынын жарым финалындагы биринчи оюнунда Аякс менен беттешет. Тоттенхэм буга чейин жарыштын бул тепкичине жеткен эмес. Бирок бул оюнга травма алган Харри Кейн жана оюндан четтетилген Сон Хён Мин катышпай калышат. Аякс 1995-жылы Европалык кубокту утуп алган. Тоттенхэм бул жарышта буга чейин жарым финалга жетпеген болсо, алардын тренери Маурицио Почетино дагы жете элек болчу. Андыктан Тоттенхэм менен Чемпиондор лигасынын жарым финалына чыгуу анын кыялы орундалганга барабар. Ал эми Аякстын тренери Эрик Тен Хаг командасы жаш болсо дагы чоң атаандашты жеңүүгө жарайт деген ишенимин билдирди. Жаңылыктардын соңунда Норвегиянын балыкчылары деңизде жолуктурган белуга китти орус деңиз күчтөрү машыктырган деп болжошууда. Балыкчылардын айтуусунда киттин мойнундагы ноктосунда камера бекиткич жана Санкт-Петербург аймагынан экенин билдирген жазуусу бар болгон. Бул керек болсо Орусия үчүн тыңчылык кылган кит болушу мүмкүн дейт алар. Бирок орус аскери өкүлү бул алардын суу алдындагы агенти экенин четке какты. Койлордон агент деп шек санабасак болду. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналпарган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.